Чыгыш календарында маймыл жылы аяктап тоок жылы кирип келүүдө. Кыргыз коомчулугу жаңы жылды каалоосуна жана каражатына жараша тосушат. Акчасы көптөрдүн айрымдары суук күндөрүндө майрамды ысык өлкөлөрдө тосоору жашыруун эмес. Мындай пикир коомчулукта, өзгөчө жогорку кеңеш депутаттарына карата айтылып келет. Кабарчыбыз сүйлөшкөн эл өкүлдөрү майрамды каякта, кантип тосушат, кийинки сюжетте сөз болот. Парламенттин балат орнотулган 3-кабаты. Алгач эле республикада журттан депутат Максат Сабировго микрофон узаттык. Ал жаңы жылды үй бүлөлүк майрам деп жакындарынын курчоосунда тосоорун айтты. Жаңы жылды тосуп бүткөндөн кийин кийинки күндөрү анан балдарды лыжага алып барып келем. Тоого алып барып келем. Эгерде мүмкүнчүлүк болуп калса. Эгерде 3-нөн баштап кайра иштей, 4-нөн баштап кайра иштей турган болсок, ага убакыт жок болот. Өнүгүүчү Зиядин Жамалдинов дагы үйүнөн үй бүлөсүнөн алыс барбайм дейт. Бала чакам менен тосконго жетпейт да. Анан эми туура эми кээ бирлер бул башка жака барып тоскон кишилер бар. Алардыкы эми туура эмес айта албайм. Бирок үйдө тосконго жетпейт деп айткым келет да. Исхак Масалиев алгач апасынын үйүнө барса, түнкү 12-ге жакын өз үйүндө балдарын күтөт. 12-ге жакын барып чогуу тосуп алып кетишет. Анан биз байбиче экөөбүз отуруп, телевизор көрүп, новогодний огонёкту көрүп, бирке убакыттан кийин жаштар тарап кетет. Кыргызстандан Дастан Жумабеков да бул салттуу күндү Бишкектеги үйүндө же кичи мекенинде жакындарынын жанында тосо турганын айтты. Жакан мамлекетибиз Тала шаарына деп, айылда деп азыр пландаштырып атабыз. Эми жумушка байланыштуу негизги максаттарыбыз ошол да. Социал-демократ Айнура Алтыбаева жаңы жылды эч качан сыртта тосуп көрбөгөнүн, үй бүлөсү менен гана үйүндө тосушаарын айтат. Дастаркондо бүт тапканыбызды коебуз, аралашып, бүт нандан баштап, борсоктон баштап, бүт баягы таттууларды коебуз. Анткени булдай ырым болуш керек, баягы жаңы жылда кандай дастарконуң мындай мол болсо, ошол жыл бою ушундай болот деп ырымдайбыз. Мырза депутаттар белекти балдарына гана ыраа көрсө, белек алууну эч кимден күтпөй турушканын айтышты. Айым депутат Айнура Алтыбаева да белек күтпөгөндөрдүн катарында. Бирок жакын адамдары берген куттуктоо баракчаларына өзгөчө ырым колдоноорун айтты. Ар бир каалоону окуп, баягы открытканы анын аркасынан «Омин» деп коем. Анткени мен булдай ырым болуш керек, баягы мен ойлойм, ар бир адам өзүн каалоо кылып атканда, ушул каалоодо мындай кабыл болсун деген мааниде «Омин» кылам. Туулган күндөн башка күнгө белек күтпөйбүз. Мага белек бере турган киши жок өзү. Кимден аласың белектичи? Мен албайм го, мен бидим баягы үйдүн башчы болгондон кийин Аяз атанын түзмө-түз өкүлү болгондуктан менимче белек албайт окшойм да. Белекти өзүмдүн балким бир туугандарыман ошолордон кабыл аламын. Балдарым, кыздарым жана балаттын алдына жазууларын коюшат. Поштага салып койгула депчи. Анан биз колдон келген ушу чакан белектерибизди алып, 31 түндө ошо елканын алдына, балаттын алдына коюп коебуз. Бул болгон нерсе. Анан эртең менен алар бири ойгонуп туруп, аябай сүйүнүшөт да. Жаңы жылды үй бүлөлүк майрам деп атаган эл өкүлдөрү тынчтык болушун, дастаркон кенен жайылышын тилек кыларын айтышты. Негизи эле майрам балдардык болгондуктан ар кимдин кыялы кай жерде кандай абалда болбосун аткарылышына биз дагы тилектешпиз. Бурулай Пусурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь.